Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Депутаттар кандай унаа айдайт? Алды $120,000. Бул жер Lexus менен Toyota унааларын саткан базар эмес. Бул жогорку кеңештин унаа токтотуучу жайы. Спутник Кыргызстан эл шайлаган депутаттардын автоунаалары менен тааныштырат. 2 күн бою эртең менен Ак үйгө барган кабарчы эл өкүлдөрү кандай унаада жүрөөрүн байкоо салды. Анын көпчүлүгү Lexus жана Toyota компаниясына таандык жол тандабастарды айдай турганы белгилүү болду. Ал эми наркы боюнча караганда алды $100-120,000 жетип барат. Мындай кымбат автоунаалардын ээси Алмазбек Акматов, Төрөбай Зулпукаров, Тазабек Икрамов жана Азизбек Турсунбаев. Арасында жупуну жүргөн депутаттар да бар. Мисалы, Сайдулла Нышанов €3,100 Toyota Yaris үлгүсүндөгү машина айдайт. Жанар Акаев болсо күйүүчү майда аз ичип күндөн энергия алып жүргөн Toyota Prius унаасы менен жүрөт. Анын баасы $10,000 тегерегинде. Кээ бир депутаттар ар кандай себептер менен досунун же тууганынын автокөлүгүн айдап жүргөнүн айтышты. Айрымдары автоунаасынын баасын ачык айтса, кээ бири журналисттин суроосун четке кагып кетти. Дагы башкасы өзү отуруп келген жол тандабасты канчага алганын билбей койду. Мындан улам автоунаа саткан сайттардан карап болжолдун наркын, чыккан жылын билгенге аракет кылдык. Муну менен катар эл өкүлдөрүнүн киреше жана чыгашасы боюнча 2017 жылкы декларациясын ачып көрдүк. Биздин кадрга 24 депутаттын унаасы илинген. Анан ошол документтеги маалымат менен кадрга түшкөн автоунааларды салыштырдык. Натыйжада 2 жыл мурунку декларациясына жөө жүрөм деп жазган депутаттар жумушка жол тандабас менен келгени көрүндү. Чыныбай Турсунбеков жумушка 2013 жылы чыккан Lexus 570 автоунаасы менен келди. Анын баасы $100,000 тегерегинде. Декларацияда Mercedes-Benz 313 көрсөтүлгөн. Жакын туугандарынын Toyota RAV4 үлгүсүндөгү 2 машинасы бар. Алмазбек Акматовдун автоунаасы 2017 жылы чыккан Lexus LX 570 баасы $120,000 тегерегинде. Декларациясында да ушундай үлгүдөгү автоунаа көрсөтүлгөн. Жакын туугандарынын машинасы жок. Кожобек Рыспаев отуруп келген Lexus LX 570 2010 жылы чыккан, баасы $45,000. Эльвира Сурабалдиева 2018 жылы чыккан BMW X5 автоунаасын айдап келди, баасы $50,000. Декларациясында өзүндө да жакын туугандарында да таандык машина жок экени айтылат. Дастан Бекешев жумушка 2007 жылы чыккан Toyota Camry менен келди. Баасы $8,000 тегерегинде. Ал мамлекеттик тарабынан берилген кызматтык автоунаа. Декларациясында өзүнүн да жакын туугандарынын да автоунаасы жок экени көрсөтүлгөн. Руслан Казакбаев бүгүн такси менен келгенин айтып, өзүнүн $22,000 унаасы бузулуп калганын билдирди. Декларациясында өзүнүн да жакын туугандарынын да машинасы жок. Тазабек Икрамов 2018 жылы чыккан Lexus LX 570 менен келди. Мындай жол тандабастын баасы $100,000 тегерегинде. Декларациясында өзүндө жакын туугандарында да автоунаасы жок. Махабат Мавлянова 2008 жылы чыккан Lexus LX 570 менен жумушка келди. Баасы $25,000 тегерегинде. Декларациясында Honda Civic унаасын эйлик кылат, жакын туугандарында жок. Жанар Акаев 2016 жылы чыккан Toyota Prius менен келди. Баасы $10,000 турарын айтты. Декларациясында өзүнүн жана жакын туугандарынын автокөлүгү жок. Сайдулла Нышанов 2010 жылы чыккан €3,100 Toyota Yaris унаасын айдайт. Декларациясында Lexus LX 570 жол тандабастын ээси, жакын туугандары Toyota RAV4, Mazda, BMW, Lexus жана Nissan автоунааларына эйлик кылат. Жогорку кеңештин азыркы 6 чыгарылышынын депутаттары 2015 жылдын ноябрында кызматтык унаадан баш тарткан. Төрага жана анын 2 орун басары гана автоунаа менен камсыздалат. Калганы жеке унаасы менен иштөөгө макул болгон. Жогорку кеңеште жаңы депутат Сыдыгалиев ант берди. Сыдыгалиев буга чейинки депутат Насыр Мусаевдин ордуна келген. Жогорку кеңешке Кыргызстан фракциясынан депутат болгон Бектен Сыдыгалиев ант берди. Сыдыгалиев буга чейин депутат Насыр Мусаевдин ордуна келди. 2018 жылы 18 апрелде депутат болуп келген Мусаев 5 сентябрда мандаттан баш тартуу боюнча арызын жазган. Ал депутат болуп келгенден кийин ден соолугуна байланыштуу бир да жолу жогорку кеңештин жыйынына катышпаганын жазып чыгышкан.
Ысык Көл облусунун Каракол шаарында 10-сентябрда болгон шамалдын кесепетинен бир нече турак жайдын чатырлары талкаланды. Бул боюнча шаардын мэриясы жарандык коргоо комиссиясын түзүп жеринде иштеп жатат. Мэрдин орун басары Сейит Өскөнбаев Кырсыктан Кашкасуу Кичи районунун жанында тоо жактан жайгашкан Нургазий Муктаров көчөлөрүндөгү жана Ат майдандын айланасындагы 25тен ашуун жер тамдын, гараждар менен сарайлардын чатырлары талкаланып, автоунаалардын айнектерине урунганы билдирилди. Азырынча шамалдын ылдамдыгын жана кырсыктын талкаланган турак жайлардын санын комиссия териштирип, канча адамдын үйү камсыздандырылганын тактап жатат. Мунун алдында өзгөчө кырдаалдар министрлиги шамал 20 үйдүн чатырын учуруп кеткенин жана жабыркагандар жок экенин кабарлаган.